Алдыда жайкы каникул аяктап, жаңы окуу жылы башталар алдында турат. Ушул тапта ата-энелер балдарына кийим, кече, окуу куралдарын сатып беришүүдө. Балдарын мектепке даярдап, базар дүкөн аралап жүргөн ата-энелердин көпчүлүгү быйыл баалар бир топ кымбаттап кеткендигин айтышууда. Анан кофта юбка кийгенде ар түрлүү кофта юбка кийип атпайбы? Юбкасы бөлөкчө болот, же кофтасын ар түрлүү. Бири кыска, бири узун, бири мындай жеңдери модалуу кофталар болуп кетип атыр да. Анан форма артып эле жакшы экен. Дептер, септер айланып ошондой менен бир талай кылып барып калат экен. Талаш шаарында базардагы сатуучулардын айтымында соода жакшы болуп, кардарлардын саны арбын. Ал эми баланы мектепке даярдоо бир топ каражатты талап кылат. Анткени базардагы баалар жылдагыдай эмес. 1-класстан ушу 11-класска чейин линия келет, бир эле баада келет ба Дордойдон. Биз ошол эле бааны кичике балдарга, чоң балдарга кымбат арзан деп биз койбойбуз. Ошол эле бир баада мисалы мына көйнөктөрдү биз 500-төн 600-төн беребиз. Ар кандай келип калат, 480 ар кандай болушуп. Ичиндеги майка, ак көйнөк, галстук, бүт кийимге чейин, сумкаларга чейин ушу бир баланын ата-эне 3000-4000ге чейин кийгизе алат. Кээ биркөсү 15-20 миңге чейин бир ата-эне соода кылып кетет. Талаш шаарындагы канцелярдык буюмдарды саткан дүкөндөрдө азырынча кардарлар аз. Окуу куралдарынын түрү текчелерде жыйылып турат. Баалары да дээрлик былтыркыдан жогору. Бир балага болжолдуу түрдө 2-3 миң сомго окуу куралдарын алса болот. Көбүнчө мына жаңы окуй тургандарга ошого керектүүлөрдү алып атат да. Мындай жаза тургандарды, кол үйрөтө тургандар ошондой эле. Жергиликтүү базарда мектеп формалары август айынын башында эле чыга баштаган. Күн санап балдарга кийим сатып ала баштаган ата-энелердин катары көбөйүүдө. Соодагерлердин жана ата-энелердин айтымында бир балага мектепке кийим алуу орто эсеп менен алганда 8-10 миң сомдун тегереги болууда. Анан товарларда былтыркыга караганда бир аз кымбатыраак, кичине үстүнө 100 сом, 200 сомго кымбатыраак келди да. Анан бир эле туфли алып бербестен ботос кошо алып беришип атат. 2ден бут кийимден алып беришип атат. Мисалы 4-5 баланы кийинткенде, бирде ботос туфлиси менен алып бергенде бир 8 миң 9 миң кетип атат. Кыргызстандагы жалпы билим берүү уюмдарынын 1-11 класстарынын окуучуларынын мектеп формасына бирдиктүү талаптар бекитилди. Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен жобого ылайык, жалпы билим берүү уюмдарында мектеп формасы классикалык мүнөзгө ээ болушу керек. Айжамал Байырбек кызы, Рыскелди Музратбек уулу, Мелис Элебесов, Талаш шаары.